Ийгиликке жетиш үчүн кандай жол тандоо керек? Атактуу жазуучу Стивен Кинг өзүнүн каталары, кемчиликтери жана кантип ийгиликке жеткендиги боюнча ой бөлүшөт. Биринчиси, убактыңызды бошко жумшабаңыз. Көпчүлүк адамдар өзүнүн алтын убактысын бошко жумшайт экен. Бирөө телевизор көрүп убакыт өткөрсө, айрымдары социалдык тармактарда пайдасыз отуруу менен өткөрөт. Мунун баарына чектөө коюп, азырдан кыял максаттарыңызды ишке ашырууга тырышыңыз. Экинчи, чечкиндүү болуңуз. Бир жолу ката кетирдиңизби, кайра артка баш тартпаңыз. Баштаган жумушуңузду акырына чейин чыгарууга тырышыңыз. Үчүнчү, элдин сынын жүрөгүңүзгө жакын кабыл албаңыз. Башкаларды сындагандан алыс болуңуз. Ал эми башкалар сизди сындаса, жүрөктөн кабыл албоого аракеттениңиз. Төртүнчү, өзүңүзгө жаккан жумуш менен алектениңиз. Эгерде адам өзү жасап жаткан жумушун жактырбаса, өзүн бактысыз эсептейт экен.